Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыздар. Мен силерге айткым келип атат бир макалды. Өзгөнүн элинде султан болгуча, өзүңдүн элиңде ултаң бол дейт. Ултаң деген эмне билесиздер? Ултаң деген батек деген сөз да. Эгер өзүңдүн элиңде батек болсоң дагы, баары бир сый урматты көрөсүң да, эч ким сени бөлбөйт, эч ким сени унижать этпейт, кемсинтпейт. Баары бир батек эмес, кедей, бомж болсоң дагы баары бир кыргыздын ичинде кыргызсың да. Ошондой да. Эч качан өзгөнүн элинде кыйын боло албайсың. Өзгөнүн элинде падыша болсоң дагы баары бир сени чужак, чужой, чурка деп бөлүп турат да. Ошондуктан урматтуу кыргыз балдар, кыргыз жигиттер, элдер өзгөнүн элине барып малай болуп, бир бокс ийдигин артып, дворник болуп же бирдеке алардын ишин кылгычачы, Кыргызстандын ичинде өзүңөрдүн жашооңорду, өзүңөрдүн өлкөңөрдү гүлдөткүлө. Себеби деген мына мени карап турган киши Кыргызстандын кыргыздарды карап турат, башка элдер. Кыргызстанды кыргыздар башкарат. Өзүңдүн элиңе, өзүңдүн жериңе, өзүңдүн ата бабаң таштап кеткен, мурас кылып таштап кеткен элиңе ээ бол, жериңе ээ бол. Эмне кыласың башка бир өлкөгө барып алып, малай болуп, антибиди, минтибиди деп даттанып, нафиг нужен, иди на 3 буквы деп койгула. Ал Россия, Туркия аныкынга барбай эле койгула. Ошол акчанычы керек болсо ошо Кыргызстандын ичинен андан көбүн табасыңар, андан 2 5 эсе көп табасыңар, короче. Кыргызстанда деле жумуш толтура, керек болсо азыр керектүү кыбырап койсоң, жөн эле кыбырагандын баары акча болуп турат. Бул Кыргызстандын ичиндечи. Кыбырагандын баарын акча. Ошо баардык кыргыздарга айтам, барбай эле койгулачы ушу башка өлкөлөргө барып, анан унижение болуп, алардын көзүн карагычы, андан көрө бул жерден Кыргызстандан бир иш ач, бирдеке кыл, аныкуну движение кыл, жериңде иштет, малыңды көбөйт, бизнес кыл, соода кыл, толтура жумуштар, толтура. Иштегиси келген кишиге жумуш море. Бияктан эле таап аласыңар, бүт баары джип, мипара, 2 этаж, 5 этаж үйлөрдүн баарын бияктан эле саласыңар. Барбай эле койгулачы ошо башка өлкөлөргө жалдырап. Мен деле билем ошо мигрант эмнекени билем. Мен деле чет өлкөдө 5 жыл жүргөм беле. Ал кошпойт, эч ким кошпойт силерди. Унижение болуп эле жүрөсүңөр. Кайра келгиле Кыргызстанга. Ата бабаңардын жериңерге келгиле, ата бабаңар карап турат силерди.